Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз филармонияда Сыймык Бейшекеев агабыздын 30 жылдык концертинде турабыз. Бул жердеги кыздардын баарын чалдырып берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, саламатсыңарбы? Даярдыктар кандай болуп жатат? Сонун буюрса өтө жакшы. Даярдык өтө жогорку деңгээлде даярданды десем болот. Анткени мындай концерттен баягы адам чыгармачыл адам күтүп жүргөн концерттердин бири деп койсом болот. Ошондой ошого деңгээли ылайыктуу концерт деп ойлойм. Анда эмесе сиз Сыймык байкени сизге жаккан сапаттарын айта кетсеңиз. Атамдын эң жаккан сапаты бул ар дайым бир калыпта, жөнөкөй, оор басырыктуу, көп нерселердин баардыгын баягы акылга алчап чечет деп ойлойм. Ошол сапаттарын аябай баалайм. Сизден жылуу сөздөр болсун анда агайга деген. 50 жаш кут болсун. Чынын айтканда бизге деле кичине мындай кандай десек, кичине ойлоно турган жаштар болуп кетти. Анткени атабызды биз деле жапжаш элестетип жүрүбүз. Эми 50 жаш деле жаш, бирок ошентсе дагы баягы мындан ары ден соолук каалайбыз, узун өмүр, ар дайым баягы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Тулаңыңыз кут болсун. Биз сизди чын жүрөгүбүздөн жакшы көрөбүз. Бүгүнкү концерт эң ийгиликтүү, жакшы концерт болуп өтсүн деп каалап кетмекпиз. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Саламатсызбы, Селжа, кандайсыз? Саламатчылык жакшы, баары жакшы, акырын сүйлөйбүз да кой. Кандай болуп жатат? Даярдык абдан жакшы, Кудайым буйрса, канча уже бир иш кылса мен билгенден где-то бир айдай, эми күндө болбосо дагы алыс күндөрдүн биринен бир жумада 2-3 жолу барып аттым мен. Сыймык Токтогулович болсо күндө иштеп атты. Ошо Кудайым буйрса жакшы. Негизгиси айтканда биздин Кыргызстандын эң алдыңкы таланттуу музыканттар азыр кызматта. Улуумун, ортомун, жашмун дагы сонун таланттуу ырчы уул кыздарыбыз бар. Анан эми мен ойлойм, бул баягы жандуу концерт болгондон кийин бир да фонограмма болбойт. Фонограмма деп эми азыр муну баягы мурун аябай тренд кылып, мода кылып эле бул фонограмма менен ырдап атат дечи, азыр бул нерсе баргандан азаят да жок болуп кетет болуш керек. Анткени азыр кайсы залга барсаң талап ошондой. Үнүң барбы, талантың барбы? Анда жакшынакай ушу биздин ыйык сахнага чыгып, жандуу үнүң менен өзүңдүн талантыңды элге тартуулашың керек. Ушу нерсе жакшы болду. Биз репетицияларга мен деле өзүбүздүн концерттерди жандуу кылып келатабыз. Бирок баягы өзүңдүн коллегаң, жакындарыңдын концертине келип анан жөн эле концертке келип журтка ырдап кетип калган эмес, ошол жака барып ошо процесстен өтүш. Кадимкидей мен эле толкундоо дагы янын репетицияны күтүп калат экенсиң. Качан репетиция болот эле, мен барам деп жан талашып, ошонан абына азыр музыканттар менен алдыда дагы өзүбүздө пландарды түзүп, эртеңден баштап дагы силерге барып репетиция жасап, жакында ушундай эми жөн эле баягы концертке жакын калганда эле бир 2-3 ай ырдашта эмес, дайыма барып турууга ушундай бир келишимдерди түзүп атабыз музыканттар менен. Бул өтө жакшы нерсе. Анан Сыймык байкени сизге жаккан сапаттарын айта кетсеңиз. Мен бул Сыймык Токтогулович, Сыймык досумду мен мактабасам башка мен мактоодон дагы бул өткөн адамда мен бул кишини эң биринчиден адамгерчилиги, айкөлдүгү, мени макта десеңер азыр жарым саат мактап туруп алам. Анткени мен кайсы жерде болбойм, мен ушу Сыймыкты, алтынымды мен ушунчалык алтын иним деп да айтам, досум деп да айтам, коллегам эмне десем ошого жарашат. Мен ушу күчтүү
Сыймык Токтогуловичтин аркасында мындай бирдем болуп таарынып же өзүм бир эме состояниеге түшүп калсам, эң биринчи ушу өзүм иним менен эле сыймыкка чалчу болдум да. Сыймык меники эмне болот анткени Сыймык Токтогуловичте баягы адамгерчиликтен сырткары дагы интеллекти дагы, билими дагы, жашоого болгон көз карашы, болгон ушуки кругозору, мировоззренияси, адамдык бир кичинекей бир нерсе ушунчалык ушундай адам пейлигенен, ички дүйнөсү таза, колунан келсе баарына жардам берип ушундай чачыла турчу, чачылган ушундай бажырайган мырза деп айтам. Бул кыргыздын элитасынын, анан ушу биздин мырзаларды, кыргыздын мырзаларын көрсөтчү десе мен ушу Сыймык Токтогуловичти көрсөтмөкмүн. Так что мына сүрөт болуп атат. Я тебя очень люблю деп коёюн. Сыймык агайга сиздин жылуу тилектер болсун анда. Эми мындай элдин уулу болгон сыймыктай жигитке айта берсе сөз көп. Мактай берсең сөз көп. Калоо тилек айта берсең сөз көп. Анын дос жарга, үй бүлөгө, тууган урукка, ага энеге деген урматы чексиз. Мындай жароокер адамга күйүмдүү инсандар азыраак тилекке каршы. А бирок сыймыктай жигит ошондой жок адамдарды бара кылып жүргөн жигиттердин бири. Ошондуктан эмне дейбиз? Ушул алган сапарындагы, чыгармачылыктагы жана патриоттуулуктагы элине жерине деген сүйүүсү менен бирге кылган ниет тилектери төөлүктүү болсун дейм. Сахнадан эч качан түшпөсүн. Сахна менен өмүрү, бактылуу күндөрү бирге болсун. И жанында тилектештери жүрөгү таза, пейли, ак инсандар көп болсун дейм. Саламатсызбы агай, кандайсыз? Саламатсыз, жакшы. Даярдыктар кандай болуп жатат? Эми даярдык Кудай буйрса бир 2 жумадан ашуун абдан аракет кылдык. Мурда эми буга жыл башынан бери эле өзүбүз сценарийлер түзүп, ушундай кылсак, мындай кылсак деп пландап жүргөнбүз. Анан бирок өзүбүздүн катуу даярдабыз ушу бир 20 күнчөлүк болду. Бүгүн эми ошол даярдыктын жыйынтыгын Кудай буйрса эл журт менен бөлүшөбүз. Анан кандай болгонун эл өзү баамдап, анан баасын берет буйрса. Толкунда болуп жатабы? Албетте, бул толкундо болбогондон анда чыгармачылыктын жок болгону ошол да. Ар бир адамда толкун болуш керек. Бул бүгүн чыгармачылыктын 30 жылдыгында эмес, мен Кудай буйрса чыгармачылыктын 50 жылдыгында деле толкунданып болуш керек деп ойлойм. Анда сизге мындай суроо болсун. Эми жаштан өсүп келе жаткан ырчыларга сизден кеп кеңештер болсун. Эми кеп кеңеш кандай деп айтсам, эң биринчиден улуу адамдардын, улуу агайлардын, устаттардын акыл кеп кеңешин кулак сыртынан кетирбеш керек. Мен ушул жерден эле ушул бойдон өзүм таланттуу эле төрөлүп калдым деген ойдон алыс болуш керек. Адам бул турмуш мектеп боло турган болсо, биз өмүр бою окуй турган студентпиз да, анда окуучубуз. Ошону ар дайым эсинен чыгарбаш керек. Мен болду, бардык жетишкендиктерге жетиштим, ийгиликтердин баарын багындырдым деген адам анда чыгармачылыгын талкалоо болот да. Бул да мен үйрөнө элек нерсем көп, дагы үйрөнүшүм керек деп булам умтулуп турган адам чыгармачылыкта өсүп алат. Чоң рахматында сизге ийгиликтерди каалайбыз. Концертиңиз жакшы деңгээлде өтүп кетсин. Рахмат жан. Бул жерде Сыймык байкенин көрүүчүлөргө келген атайын апалары бар экен. Ошолордун бир-эки сурай кетсек. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламат. Жакшы эле. Мен балыкчыдан атай ошо Сыймык Бешекеевдин концертин көрөлү деп балыкчыда болгом. 30 жылдыгым күзүндө өткөрөм деп ошо залдан айткан. Аябай күттүк. Аябай жакшы көрөм ырларынын баарын. Так балам катары сыйлайм. Өзүм бала акырама кандай тилек тилесем, Сыймыкка да ошондой тилейм. Чоң мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу бала деп ойлойм. Кыргыздын элитасы десек болот, э? Кыргыздын Тобулбулу Токтогул атабыздын жеринен чыккан булбул. Мен аябай баалайм да ырларын. Ушунчалык сүйүп, ырдап, концерт көрүп отурганда да кошо ырдап, аракат алып жашарып калабыз. Ошон үчүн биринчи ряттан балдарым атайы алып берди. Мен бул туугандарым, досторум өкөтөм үчөөбүздөн келдик. Балыкчыда бул Кадыр эжең дагы болгон. Буга да айтып койсун калбасын. Келиңиз, сиз дагы бата тилектер болсун да Сыймык байкеге. Мен дагы балыкчыдан келдим. Подругам уулу билет алып чакыргандан Сыймыкты сыйлайбыз. Жакшы көрөбүз, ырларын жакшы көрөбүз. Жакшы сүйүү менен угабыз. Жүрөгүбүздөн.